Kandayсыздар? Менин mini çarbaçılığımdan biraz kıska video. Могу жөжөлөрдү алдым деп 2 ай мурун киргиздим эле. Ак жөжөлөр уже чоңоюп калды. Кызыл жөжөлөрүм да чоңоюп калды. Анан кара жөжөлөр кошулуп калды. Булар кара жөжөлөр Jersey Gigant. Булар чоң тоок болот экен, жумурткалары да чоң болот экен. Бирөөсүн 500 сомдон алдык муну 1 айлык кезинде. Бизге кичине кымбатыраак сатып коюптур. Саткан жер биринчи баштаган үчүн көп билбей кымбат алып алыптырбыз. Булар ак жөжөлөр болсо, Sonia Grey деген жөжөлөр. Булар жумуртка багытында, булар 2 жыл тынбай жумуртка берет экен. 2 жылдан кийин кичине азайып калат экен жумурткасы. Анын арасына мондай жөжөлөрдү кошуп койдук. Мынорики полу стакан дейби, ушундай бир жөжө экен да. Сарайыбыз кичинекей, мындай шартка жараша кичинекей эле кылып койдук. Сарайды актап, 1 айда бир актап, дезинфекция кылып туруш керек экен, актап койдум. Бул кичинекей жөжөлөр аябай көп жейт экен жемди. Тоокторум 12 тоогум бар. Алар азыраак жейт да. Ошол. Азыр жемге иштеп атам дебеймби? Мен үйдө тегүүчүлүк менен алектенем. Бул тооктор. Азыр мынтип жемдерин сыртка чыгарып койдук, анткени мынакта бир тоогум көп болуп калыптыр. Буга мешать этишпесин деп. Мынтип тамагын, соусун, тияка творогун коюп койдук. Күрүп болуп калды. Кудай буюрса 14 жумуртка салып койдук. Кийинки айдын 15-inde кудай буюрса. Не болду? Жумуртка туудуңбу? Кана жумурткаң? Бирөө астында жатат, тетякта. Жумуртка туубай эле кыйкыра бересиңби? Булар кыргыз тооктор обычный. Булар күнүгө 12 тооктон 8 жумуртка алам. Булар свободный выгул, мынтип жүрө беришет. Кечинде болсо өздөрү эле кирет үйгө. Бирок бизде иттер жаман да. Кечинде эгер калтырып койсоң эле мынтип карабай койсоң, иттерди кубалап турабыз. Иттер карышкырдай эле биздинчи. Өлө жеп кетишет. Кошунамдын бир тоогун жеп кетиптир. Азыр килтейген тоогу бар эле, ошону жеп кетиптир. Ошол. Кудай буюрса дагы 4 айдан кийин могу ак жөжөлөр жумурткага кирет. Аркы каралар деле ошондой дейт. Бир 5-6 айында кирет дейт жумурткага. Кызылдарым 7 айда кирет го деп ойлоп атам жумурткага. Анан актарды жалаң эме тоокторду алдык, короз жок экен актарда. А каралардын жарымы короз болуп калды. Мелеми. Кызылдардын дагы жарымы короз болуп калды. Короз деле керек да. Анан тетиңтип эшикти кышында жылуу болсун деп баягы эме суугураак кезде баштаганбыз да. Тигинтип жылуулап койсок эшигин жеп коюшту, тигинтип жарымы карабайсыңарбы. Кийизди жеп коюшту. Ушинтип жеп коюшат экен. Ошол 100 жөжө бар биякта. Мен 3 жумалык кезде багып баштагам буларды. Баары тең прям 3 жумалык кезде алгам да, бүт баарын тең. Акты дагы, караны дагы, кызылды дагы. 100 жөжөдөн 4 жөжө өлдү. Башында баягы мен антибиотик бербейм, эме натуральный багам деп, ар кайсы творог ушундай бир нерселерди берип, аябай өпкө алып келип кайнатып, мясорубкадан өткөрүп берип, ошентип иммунитети жакшы болсун деп, ошентип багып атсам деле болбой эле 4өө ооруп өлдү. Канаттары шалпиып эле, моюндары мынтип кирип эле, көздөрүн жумуп эле жатып калат экен. Андан кийин дарылап баштадым. Биринчи Enron деген дарыны 5 күн бердим. Андан кийин Чиктоник деген дарыны 10 күнчөлүк бердим. Андан кийин карасам дагы эле бир аз иштери өтүп аткандан, кадимки эле биздин тетраксилин бар го, эмедеги аптекадагы. Ошондон сууга эзип 4-5 күндөй аны бердим. 4 күн бердим го дейм.
3-4 күндөй аны бердим. Азыр Кудай буйрса эчтеке дары пары бербей элемин. Жемдерим болсо биринчи Ж1ден баштагам. Экинчи Ж2ге өттүм. Андан кийин азыр Ж3 аралаштырып, жүгөрүнүн майдаланганын, буудайдын майдаланганын, арпанын майдаланганын аралаштырып баарын кошуп аралаштырып берип атам да. А то жалаң Ж1, Ж2 ала берсең эме кымбат экен аларчы. Жүгөрүлөр килограммы 30 сомдон майдаланганы, буудайдыкы 30 сом, беркилер 47 сом. Ошон үчүн ушундай кылып эконом кылып аралаштырып берип атам. Пока кичинекейлерге жем аябай көп кетет экен. Бирок алган баа менен анан жемди эсептеп, канча жем алдым, канча сомго алдым эле, анан канча бактым эсептесем, пока мындай өзүн актай элек десем болот. Дагы бирке чоңоюп жумуртка берип баштаганда актайт го деп ойлойм. Ошо жумуртка берип баштаганда жумурткасын сатсам, анан могу каралардын эме кылайын деп атам. Каралар кымбат токтор экен. Кичинекей 3 жумалыгын деле 500 сомдон алгам. Буларды өзүнчө бөлүп, бирок азыр сарайым жок, акчам да жок. Акчам болсо могу жерге кичинекей дагы сарай салып, могу караларды бөлүш керек. Бөлүп, булардын жумурткасын инкубация кылып, жөжөлөрүн сатып, жумурткалары дагы булардыкы 150 сомдон өйдө экен. Жумурткасын сатып, булар таза жанагы эме деген, жерси гигант деген бир орустан алганбыз. Аралашмасы жок, таза эме да, тукумда. Ошол Кудай буйрса ийгилик каалап коюңуздар. Сиздер да багыңыздар. Эме экен. Бирок жакшы экен, мен үйдө тигүүчүлүк менен алектенем. Анан бирок келе берем кайра элечи, негизи тиккенде машинкадан турбай тигиш керек, акча болуш үчүнчү. Жана мен жакшы тиге албайтам. Анткени монтип мешать этип бул келет. Жөжөлөрүмө тамак берем, ошентип атып машинкага жакшы отура албай. Чеч. Гарашогуң гана, гарашогуң. Кызым болсо сүйлөбөйт. Бирок садикке барып атат, азыр ушинтип хотя бы эме шымына чечип тийбей уже эметкенди үйрөнүп калды. Шымын чечип бер деп келип менин колумду тарткылап келет. Шымын чечип берем, өзү туалетин кылат. Анан ошо